протокол күчүнө кириш үчүн кандай жол жобосу бар деп түшүндүрүп бердим да, өзүмдүн түшүнүгүмдү. Ал парламент ратификация кылгандан кийин, келишим түзгөндөн кийин, ратификация болгондон кийин күчүнө кирет. Демек ага чейин эч кимди жоопко тарта албайсыңар. Бул аракет деп эсептеш керек. Аракет үчүн эч качан да жоопко тартылбайт. Демек Адахан Мадумаровдун кол койгон протоколу күчкө кирген эмес, ага жооп бербейт. Толук кандуу күчкө кирген эмес, юридикалык последствиясы жок, таасири жок. Бирок маселе чечилген болчу, жол ачылган да. Ошондой эле эгерде салыштырмалуу кечеги 39-протокол боюнча анда жоопко тартыш керекпи? Мен негизи каршымын. Себеби сүйлөшүү мезгилдеги кол коюлган протоколдор баары жыйынтыкталып туруп бир келишимге барат. Келишим бекитилип жогорку кеңешке барат. Андан кийин бекиткенден кийин ошондо күчүнө кирет. Демек бул протоколго таянып тажик тараптар дагы эчтеке кыла албайт. Азыр биз дагы жоопко тартылабыз. Себеби мен акыркы окуядан кийин байкадым, жана Ятимов деген алардын экөөнү ал бул протокол жөнүндө сөз кылган жок, ал башка протокол жөнүндө сөз кылып атат. Түшүнүктүү. Ошондуктан бул жерде талаштын кажети жок. Мен акыркы сессияда биз ушул маселе койгондо мен мамлекетчил катары айттым. Кергиле, чукуламай токтоткула, биз алдына кетебиз десек, анда барышыбыз керек ага. Бүт саясий көз карашка карабаштан токтотушубуз керек бул маселени. Канчалык адистер ушул жерде сиз айткандай эксперттер келип, бирөө чечмелеп жамандап атса, бирөө урушуп атса, айтылган сөз баары жаман таасир бериши мүмкүн. Сүйлөшкөн тарап башкача кабыл алат. Силер ушундай кылдыңар деп, силер ушундай кылдыңар деп. Ошондуктан биз кече жыйында кыскартылган вариантта суроо жоопту токтотуп туруп, маалыматтуу жетишет. Эмне жардам керек деп суроо бердик. Болду ошол эле. Өкмөткө эмне жардам керек силерге? Кергиле, сүйлөшкүлө. Балким бүгүнкү келишим туура эмес болуп калышы мүмкүн. Эртеңки, бирок эртеби кечпи бир келишимге келишибиз керек да. Маселе чечилиш керек. Албетте, эң негизги маселе чечилиш керек. Мына Кытай боюнча мен каршы дош бердим, Үзөң куш боюнча. Каркыра боюнча каршы дош бердим. Бирок мыйзам кабыл алып күчүнө киргенден кийин мен баш ийишим керек. Маселе чечилди. Жаманаттуу болот, Акаев деле, Бакиев жаманаттуу болот. Бирок маселе чечилди. Талашкан киши жок. Тажикстан, Өзбекстан маселеси бар.